Бүгүн сабагыбызды андан ары улантабыз. Азыркы мезгилдеги психология илими адамдын дене түзүлүшү менен психиканын байланышын изилдеп чыккан. Немис психологу Кречмердин белгилөөсүндө түзүлүш аркылуу адамдарды үч типтеги вариантка бөлүүгө болот деген. Астеникалык, атлетикалык, пикникалык. Астеникалык типтеги адамдар арык чырай, далысы кууш, колдору ичке, өңдөрү кубарган ак жумал. Бала кезинен өтө назик, чымыр эмес, бирок бою тез өсөт, эч качан семирбейт, жана булчуңдары анча өспөйт. Ал эми атлетикалык булчуңдары чымыр, далылары чоң, далылуу, сергек, осанкасы туура адам дейбиз. Ал эми пикникалык орто бойлуу, ички органдары тез өскөн, мисалы көкүрөк, ич жагы дейбиз. Бат семирген, бет органдары жайык, чоң адамдар. Адамдын дене түзүлүшүн ушундай үч типке бөлгөн окумуштуу Кречмер адамдын ден соолугундагы айырмачылыктарын да билгиси келген. Жогоруда кыскача көрсөтүлгөн психика тууралуу түшүнүктөрдүн негизинде төмөндөгүдөй корутунду чыгарууга болот. Психикалык көрүнүштөр адамдын ишмердигинен чагылдырылат жана бир нече өзгөчөлүктөргө ээ. Курчап турган чөйрөнү туура кабыл алууга, инсандын жекечелик активдүү ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгын чагылдырууга, демек психикалык процесстер адамдын жүрүш-турушунан жана ишмердүүлүк жыйынтыгынан байкалат. Психиканын пайда болуусу жана бири-бири менен байланышы процесстерге, көрүнүштөргө жана жекече сапатына бөлүнөт. Аң сезимдүү процесстер сезүү, эске тутуу, ойлонуу, элестетүү, сүйлөө, көңүл буруу, эрк, эмоция. Ал эми психикалык көрүнүштөр кызыгуу, чыгармачылык изденүү, ынандыруу, күмөн саноо, капа чегүү же болбосо капа болуу, жекече сапаты, багыты, темпераменти. Психикалык ишмердүүлүктүн негизги органы болуп мээ эсептелинет. Мээ адам менен айванаттардын нерв системасынын борбордук бөлүгү. Ал жогорку нерв системасынын ишин жана адамдын жашоо функцияларын жөнгө салат. Адамдын мээси баш сөөк көңдөйүндө орун алган. Мээ бири-бири менен тыгыз байланышкан бөлүктөрдөн, чоң жарым шаарлардан, кара куш мээ сөңгөгүнөн, ортоңку сүйрү мээден турат. Мээнин ар бир жарым шаары бир нече катмарлардан турган мээ кыртышы менен капталган. Мээнин түзүлүшүн жана кызматын изилдеген окумуштуулар Сеченов, Павлов, Бехтеров болгон. Бирок мээнин функциясынын иштөөсү толук изилденип чыкты деп айтууга болбойт. Көптөгөн өлкөлөрдө лаборатория жана клиникаларда мээнин түзүлүшүн, функциясынын методдору улантылууда. Баш мээ тирүү организм катары клеткалардан турат. Алар экиге бөлүнөт. Баш мээдеги негизги иштөөчү аппарат болуп нейрондор эсептелет. Психикалык иш-аракеттердин жүрүшүнө жооп берет. Байыркы грек философу Алкеон жандын жана аң сезимдин ээси баш мээ болуп эсептелет деген. Баш мээ катуу урунганда, баш сөөк көңдөйүнө кан куюлса, катуу ооруга туш болот. Эске тутуусу жоголуусу мүмкүн. Жана ошондой эле баш сөөк көңдөйүнө басым көбөйүп, мээдеги заттардын физиологиялык касиеттеринин, белокторунун теңдештиги өзгөрүлөт. Кыскача айтканда, адам баш мээсин эч убакта травмага учуротпоого аракет жасоосу керек. Психикалык касиеттери боюнча бирдей окшош болгон адамдарды табуу мүмкүн эмес. Ар бир адам башка адамдардан бир канча бөтөнчөлүктөр менен айырмаланат. Ушул бөтөнчөлүктөрдүн жыйындысынан анык индивидуалдуулугу түзүлөт. Адамдын жекече касиеттери, адам даяр түрүндө
даяр түрүндө алган жана өмүрүнүн акырына чейин өзгөрүүсүз сактап турган кандайдыр бир нерсе болуп саналбайт. Адамдын психикалык касиеттери анын жөндөмдүүлүгү, мүнөзү, кызыгуусу турмушта иштелип чыгат жана түзүлүп куралат. Кээ бир бөтөнчөлүктөр бир азыраак туруктуу болот, бирок өзгөрүүсүз эмес. Адам жашоосунда өсүп турат, андыктан кандай болбосун өзгөрүп да турушу мүмкүн. Эч кандай психикалык бөтөнчөлүк тубаса болушу мүмкүн эмес. Адам кандайдыр белгилүү жөндөмдүүлүктөрү же бөтөнчө мүнөзү менен жаралбайт. Организмдин кээ бир анатомиялык жана физиологиялык нерв системасынын сезим органдарын жана жашоодо өтө маанилүү болгон мээнин бир бөтөнчөлүктөрү гана тубаса болушу мүмкүн. Адамдардын жекечелик, индивидуалдуулугун түзүү процессинде бул анатомиялык, физиологиялык бөтөнчөлүктөрдүн мааниси бар. Бирок бул бөтөнчөлүктөр индивидуалдуулукту алдын ала белгилейт. Мисалы, адамдын организминин айрыкча мээнин табигый бөтөнчөлүктөрү болуп турганда, жашоо турмуштун шартына жараша ар түрдүү психикалык касиеттер иштелип чыгышы мүмкүн. Адамдын жекечелиги анын мүнөзүнөн, темпераментинен, кызыгуу талаптарынан, жөндөмдүүлүгүнөн, анын басып өткөн турмуш жолун ар дайым көрсөтүп, даңазалап турат. Кыйынчылыктарды жеңип чыгууда эрк менен түзүлөт жана чыңдалат. Бир иш аракетти аткарууда тийиштүү кыймыл-аракет менен жөндөмдүүлүктөр өсүп өөрчү болуп турат. Бирок адамдын турмуш жолу адам жашап турган коомдук шарттарга жараша болгондуктан, анын психикалык касиеттеринин түзүлүү мүмкүндүгү да ошол коомдук шарттарга жараша болот. Адамдардын мээсинин иштеши курчап турган айлана чөйрөгө байланыштуу кыймыл-аракет жасайт. Бул адамдын айвандан айырмаланышы болуп эсептелинет. Мээ адамдын сезиминин эң бийиктиги. Мээ ойлонуп иштегенде гана психикалык көрүнүштөр пайда болот. Кыскача айтканда, психика материянын жана мээнин кыймыл-аракети. Психика 3 группага бөлүнөт. Психикалык процесс, психиканын түзүлүшү, ошондой эле психиканын тармактары. Психикалык процесстер жанагы айтканыбыздай эле сезүү, эске тутуу, сүйлөө, ой жүгүртүү дейбиз. Ал эми психикалык түзүлүштөр көңүл бөлүү, кек сактоо, психиканын тармактары характери же болбосо мүнөзү, темпераменти, жөндөмдүүлүгү. Ушулардын негизинде адамдын кызыкчылыгы, аракеттенүүсү, ишмердүүлүгү байкалат. Ошентип психология илими адамдын бир эле көрүүсү, сезүүсү же болбосо ойлонуусу эмес, ошондой эле адам көрүп жаткандыгын сезип, ойлонуп жаткандыгын билгендигинде. Демек, адамдын ички дүйнөсү бул ар кандай окуялар өткөн же болбосо окуялар болгон чоң сахна дейбиз. А биз болсо катышуучу дагы жана көрүүчү да болуп эсептелебиз. Психика менен мээнин ортосундагы байланышты билүү үчүн окумуштууларды төмөндөгүдөй суроолор кызыктырган жана жооп берүүгө аракеттенишкен. Психикалык процесстерди баш мээ кантип башкарат? Баш мээде психикалык процесстерди башкаруучу зона барбы? Психикалык процесс башка мээнин белгилүү гана жеринде жайгашканбы? Ушундай суроолорго 3 агымга бөлүнгөн чектелген локалдык агым, антилокалдык агым жана баш мээнин функциялдык системада иштөө принциби. Локалдык же болбосо чектелген, белгилүү орунга жайгашкан деген түшүнүк бул агымды колдогон же жактаган окумуштуулар баш мээде ар бир психикалык процесстерде жооп бере турган атайын участок бар дешкен. Бир гана психикалык феномендин иштеши деп божомолдошкон. Бул агымды 19-кылымда жашаган француз психологу Галь негиздеген.
Ал баш мээнин нерв ткандары жайгашкан картаны түзгөн. Мээнин ар бир тканында ар башкача учур пайда болоорун көрсөткөн. Мисалы, жөндөмдүүлүк, ныраап алуулук, досчулук, абийирдүүлүк, урушчаактык, динчилдик, гениалдуулук. Ошентип жалпысынан Гал баш мээден 35 учурду картага түшүргөн. Ал эми антилокалдык агым. Бул агымдын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири Лешли болгон. Ал Галдын көрсөткөндөрүнө каршы болуп, баш мээде ар бир психикалык процесстерди сала турган эч кандай участкалар жок, мээ бир бүтүн механизм катары иштейт деген идеяны жактаган. Өз оюн далилдеш үчүн чычкандарга эксперимент жасаган. Эксперимент операция түрүндө жасалган жана локалдык агымдын өкүлдөрүнүн ойлору туура эмес экендигин илимий далилдеген. Антилокалдык агымдын өкүлдөрүнүн сунуш кылган теориялары практикада кездешкен фактыларга жооп бере алган эмес. Адамдын денесиндеги органдары баш мээ менен бекем биримдикте ортоктошуп аракеттенет жана бир бүтүн система. Азыркы мезгилдеги изилдөөлөрдүн натыйжасында баш мээ функционалдык системада иштегендиги белгилүү.